Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым? Бүгүнкү биздин тарбиялык саатка кош келиңиздер. Балдар, жагымдуу маана түзүп алалы. Бардыгыбыз көзүбүздү жумабыз дагы жаз мезгилин элестетебиз. Күндүн жылуу илеби, жагымдуу куштардын сайрашы, жазгы жел, мөлтүрөп аккан тунук суулар. Мына балдар, биз ушундай жаратылыштын койнунда билимге сугарылып жатабыз. Кана балдар, көзүңөрдү ачкылачы. Келгиле балдар, анда биз сабагыбыздын аягына чейин ушундай жагымдуу маанайда отуралы. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз 5 этаптан турат. Уюштуруу иштери, шыктандыруу, жаңы тема, сабактын максаты, интерактивдүү тапшырмалар, жыйынтыктоо жана үйгө тапшырма. Сабакты баштаардан мурун балдар, мен силерге табышмак айтып берейин. Таап көргүлөчү. Тетигин койсоң бурап, алысты жакын кылат. Дүйнөдөгү укмуштар көз алдыңда турат. Бул эмне деп ойлойсуңар балдар? Ойлонуп көргүлөчү. Албетте балдар, бул эмне экен? Телевизор. Азаматсыңар балдар. Демек, бул табышмагыбыздын сабакка кандай байланышы бар деп ойлойсуңар? Анда балдар, жаңы темага өтөлү. Кана балдар, силер үйдөн бош учурда эмне менен алек болосуңар? Ата-энеңер, жакындарыңар чогулганда бардыгыңар эмнени көрөсүңөр? Дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды кайсылардан көрөсүңөр? Туура балдар. Демек, телевизордон көрөбүз, Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы телевизордон пайдалуу берүүнү көрүүгө үйрөн деп аталат. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты телевизордун пайда, зыяны тууралуу маалымат аласыңар. Алган билимдериңерди турмушта колдонууга калыптанасыңар. Балдар, телеберүүлөрдөн мурун мен силерге телевизор жөнүндө айта кетейин. Телевизор 19-кылымдын айыгында немец ойлоп табуучусу Паул Юлиус Готлиб Нипков адам ойлоп тапкан экен. Алгач телевизордун азыркы биз көргөндөй экраны болгон эмес. Ал жөн гана дисктен турган экен. Ошентип, техниканын өнүгүшү менен 1925-жылы Джон Локи Берт аттуу шотландиялык ойлоп табуучу Нипковдун ишин улантып, механикалык телевизорду ойлоп чыгарган. Ал 1925-жылы биринчилерден болуп сүрөткө үн кошуп чыгарган адам. 1926-жылы 705 километр алыстыкка Лондондон Глазго шаарына телесигнал жиберилген. Тарыхта бул биринчи алыстыкка берилген берүү катары калган. 1928-жылы
3-июлда Америка Кошмо Штатында биринчи телевизор сатыкка чыккан. 1907-жылы Борис Львович Розинг окумуштуу физик телевизорго биринчилерден болуп патент, мындайча айтканда, руксат кагазын алган. Телевизорлор бул убакка чейин механикалык түрдө иштеп келсе, 1911-жылдан баштап Розинг электрондук телевизорду иштеп чыккан экен балдар. Мына ошентип балдар алгачкы телевизор жарыкка чыгып, ушундай теле берүүлөр көрүлө баштаган. Мында азыркы биз көрүп жүргөндөй кинолор эмес, бул убакта сүрөткө тартып алып кадр кылышкан. Андан кийин ага үн кошуп, анан теле берүүлөргө чыгарган. Мына ошентип балдар замандын өнүгүшү менен 1930-жылдан баштап телевизорлордун түрлөрү чыга баштаган. Бул сүрөттү карасаңар, силер жогору жактагы сүрөттөрдү мурун көрдүңөр беле? Каяктан көрүп жүрөсүңөр? Буларды чоң атаңар, чоң апаларыңар же ата-энеңер жакшы таанышса керек. Себеби алар силердей чагында ушундай телевизорлорду көрүшкөн. А силер кандай телевизор көрөсүңөр азыр? Туура балдар. Бизде азыр экраны чоң, түстүү өңдөр менен балдар. Биз өзүбүз каалаган каналга коюп көрө алабыз. Келгиле балдар, анда телевизордун тарыхы жөнүндө кыскача билип алдыңарбы? Анда ошол боюнча интерактивдүү тапшырмаларды аткарууга өтөлү. Келгиле балдар, силер телевизордогу каналдарды билесиңер, Биздин айылда кайсы каналдар тартат? Биз жакшы көрүп, күтүп көргөн мультфильм каналы, ата-энебиз үчүн спорт, жаңылыктар, кинолор, сериалдар. Ошолорду билесиңерби? Кана ошол боюнча кластер түзөлү. Силер айткылачы, Кыргызстанда кайсы каналдар бар? Баластан, КТРК, КТРК Спорт, ЛТР, Пирамида, 5-канал жана башкаган көптөгөн каналдар бар. Кана силер дагы кошумчалап жазгылачы. Кайсы каналдарды билесиңер балдар? Мультфильм көргөн силерге жагабы? Азаматсыңар балдар, Демек, бардыгыбыз мультфильм көргөндү жакшы көрөбүз. Азаматсыңар балдар. Демек, биринчи тапшырманы жакшы аткардыңар. Келгиле анда экинчи тапшырмага өтөлү. Азыр 2 топко бөлүнөбүз, балдар. Келгиле анда биринчи топ телевизорго синквейн түзөбүз. Силер телевизор жөнүндө кенен маалымат алдыңар деп ойлойм. Экинчи топ силерге мурунку телевизор жактыбы же азыркы биз көрүп жүргөн телевизор жактыбы? Ошол боюнча сүрөт тартабыз. Кайсы телевизор жакса, ошонун сүрөтүн тарткыла балдар. Кана балдар, чарчап кеттикпи? Анда көңүлдүү эс алуу кылып алалы. Көзгө арналган көнүгүү.
Сыналгы смартфон, компьютер жана чарчоо менен экологиянын булганышы ушунун баары биздин көзүбүзгө терс таасир бербей койбойт. Көпчүлүк адамдар 25-30 жаш аралыгында өздөрүнүн зыян тартканын сезет экен. Кээ бир учурда бул өтө эрте башталышы мүмкүн. Ошенткени менен жакшы калыпта болуу үчүн ар бир нерсеге өзгөчө күтүм керек экенин билүү маанилүү. Ошол аркылуу аны сактоого болот. Денебизди ар дайым ашыктырып турган сыяктуу көзгө да туруктуу көнүгүү керек. Азыркы учурда көзгө арналган машыгуу түрлөрү өтө көп. Анын ичиндеги эң жөнөкөйү жана пайдалуусун сунуштамакчыбыз. Сүрөттөгү ар бир фигураны өзүңүзчө көз аркылуу карап, формаларды туурап чыгыңыз. Күнүнө 8-10 ирет кайталоого болот. Бул аркылуу көздүн көрүүсүн жакшыртууга болот. Кана балдар, көздөрүңөр эс алып калдыбы? Кана балдар, көзгө арналган көнүгүүлөр жактыбы? Аны үйдөн кылып жүрөсүңөрбү? Азаматсыңар балдар. Демек, биз өз ден соолугубузду караш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көнүгүүлөрдү аткарып турушубуз керек. Балдар, анда мен силерге телевизор жөнүндө кызыктуу маалымат бере кетейин. Көңүл буруп угабыз. Телевизор экраны чоң болгону менен 3 өңдөн турат. Кызыл, жашыл жана көк. Көк, жашыл кошулганда биз көк асманды көрө алабыз. Ал эми жашыл, сары, кызыл болгондо сары өңдү көрөбүз. Ал эми 3 өң бирдей күйгөндө биз ак өң көрүнөт экен. Бул кызыктуу, бирок телевизордун экраны 3 гана өңдөн турат. Ал кайсы экен балдар, билип алдыңарбы? Кызыл, жашыл жана көк. Силерге кызыктуу болдубу балдар? Мурун билчү белеңер, телевизордун өңү кандай өңдөн турарын? Азаматсыңар балдар. Балдар, силер телевизор жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алдыңар. Анын тарыхы, ким ойлоп тапкан жана телевизор канча өңдөн турарын да билдиңер. Эми айткылачы балдар, телевизордун берүүлөрү бизге пайдалуу же пайдасызбы? Анда ал жөнүндө угуп тургула балдар. Телевизор биздин убактыбызды жеп жатат. Биздин убактыбыз телевизордун себебинен чаңга айланып жатат. Биз кылаарга башка ишибиз жок деп ойлогонубуз үчүн ар түрдүү телеберүүлөр, ар түрдүү фильмдерди көрүп эс алып жатабыз деп ойлойбуз. Бизге экрандан жылмайып жаткан адамдар ал иштер үчүн аябай чоң акча алышат. А биз ал үчүн эмне кылабыз? Бул жөнүндө ойлонуп көрдүңөрбү балдар? Биздин мээбиз эффектүүлүгү телевизордун таасиринин астында азайып баратат. Телевизордун биздин мээбизге аябай негативдүү таасирин тийгизет. Көп убакыт телевизор көргөндөн кийин абалыңызды эстеп көрүңүз. Уйкуңуз келип, чарчап, башыңыз ар кандай түшүнүксүз ойлор болот. Телевизор бизди кемсинтет. Бизге көрсөтүлүп жаткан жаңылыктарды анализдеп көрсөк, бизге жалаң гана ким кайсыл жерде, ким жөнүндө кабарларды көрсөтөт. Мындай кабарлар өз максатын алдына койгон ийгиликтүү адамдарга эмне кереги бар? Демек балдар, силер телевизордон ар кимди көрүп сыймыктанып отура бербей, ар ким өз алдыбызча аракет кылышыбыз керек. Аябай көп маалыматтар. Мисалы карап көргүлөчү, телевизордон бир мультфильм көрүп, анын арасында кайсы бир тема жөнүндө реклама көрсөтөт. Андан кийин башка бир тема жөнүндө реклама көрсөтөт. Мультфильм бүткүчөктү биз канчалаган рекламаларды көрөбүз. Эми балдар, ойлонуп көргүлөчү, силер телевизордун астында кандай гана көптөгөн маалыматтарды
чогултуп жатасыңар. Демек балдар, уктаар алдындагы телевизор көрүү абдан зыян. Уйкунун жетишпестиги организмди кыйнап, жумуш жасоодо жалкоолукту жаратат. Ал эми көңүлсүз маанай менен жумуш жасагың келбей, табитиң качканы дал ушул уйкунун жетишпестигинен келип чыгат. Бөлмө ичиндеги жарык, күнү бою талбай иштеген организмди ан сайын чарчатып, биологиялык ритмди иштөөсүн бузат. Сиздин тынчтыктооңузга тоскоолдук жаратат. Окумуштуулар эгер түнү уйкудан ойгонууга туура келсе, атайын кызыл жарык берүүчү кичинекей лампочкаларды колдонууга сунушташат. Ал эми планшет, ноутбук, телевизор көгүш жарыгы уктап бараткан адамды ойготуп, эс алуусуна тоскоолдук жаратып, көздүн көрүүсүн начарлатат. Эгер уйкуңуз жакшы кансын десеңиз, анда уктаар алдында эч кандай гаджеттерди колдонбоо керектигин айтышат экен окумуштуулар. Демек балдар, уктаар алдында эмне кылышыбыз керек? Туура телефон, телевизорлорду кармабай эле, көрбөй эле койгонубуз оң болот. Демек балдар, мындан ары керектүү, пайдалуу берүүлөрдү көрөлү деп ишенем. Телевизор биздин канча убактыбызды алаарын ойлондуңарбы? Демек, ар бир 3-чү адам өзүнүн көпчүлүк убактысын телевизор алдында өткөрөт. Телевизордун эң чоң зыяны бул көпчүлүк адамдар ойлогондой көзгө гана тийгизген зыян эмес. Эгер кимдир бирөө ар күнү 3 саат телевизор көргөн болсо, анда ал бир жумада 21 саат телевизор көргөн болот. Мындай адамдар бир жумада дээрлик 1 сутка убактысын текке кетирет. Андан көрө балдар, ошол телевизор көргөндүн ордуна өзүбүздү өнүктүрүү максатында китептерди окуп, жакын адамдарыбыз менен сүйлөшүп, спорт менен машыгып, өзүбүзгө жаккан кесип менен алектенсек, бизге пайдалуу болмок. Демек балдар, мындан ары эмне кылабыз? Телевизорду ашыкча көрүү бизге зыян бекен? Бүгүнкү сабак жактыбы? Телевизордон пайдалуу берүүлөрдү көрөсүңөр деп ойлойм балдар. Келгиле балдар, анда үйгө тапшырма алалы. Телевизордун макетин жасап келебиз. Силерге кайсы телевизор жакты? Анда балдар, кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.